Assalamu alaikum, qadırman Машина Кейж kanalının görüşçüsü. Машина Кейж kanalına hoş geldinizler. Like'tan basıp, kanalga подписаться басқысын басып, видеоны пайдалуу, керектүү маалыматтардан биздин видеодан кабар болуп туруңуздар. Ош шаарында Ошун базарындабыз. Бүгүн 17 май 2026 жыл. Бул видеодо Матиз унааларын көрсөтө кетем. Баасы такталган, албетте, унааларга токтолуу. Бул жерде Матиз 2 Корея 2004 коробка автомат. Баасы канча болду? 290 миң сом. Салон эко кожа, кондиционер, гидравлика бар. Бул без комплектация экен да. 4 айнектен электро көтөргүчтө болот. 10 капталы мо жагы электро күзгү, гидравлика бар. Дөңгөлөктөрү 4 тең, кышкы. Так, бул жерде Матиз 3 Европа 2009 коробка механика 320 миң сом. Комплектацияда айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер бар. Жакшы эле комплектация. 4 дөңгөлөө тең, жок, алдыңкылары кышкы экен, арканкылары жайкы. Матиз 2 2000-жылы чыгарылган, бул Корея. Баасы канча болуп атат? 225 миң боло турганы 200 миң деп атат экенса? Окей, салону. Так, бул жакта Матиз 2 Өзбекстан 2007 190 миң сом. Кондиционер бар, гидравлика да бар болуш керек. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы болду. Спойлер бар экен. Жакта. Ушунда Матиз 2. Аралап жүрө берели. Матиз көрүүчүлөрүбүз өз негизи көп көрүлөр делет Матиздер, бирок лайктан аз болуп атат. Келиңиздер, ар бир көрүп атканыңыздар видеонун астында мындай белги бар. Ошону басып коюңуздар, каналыбызды колдоп. Эң көп лайк делесе, кийинки аптада ушул видеобуз биринчилерден болуп эле ушул Матиздерден баштап турам. Коробка автомат. Бул 210 миң сом деп жазылып турат маалымат кагазында. Матиз 2 Корея, спрайт түстө. 2004 280 миң сом, кеми бар, коробка автомат. Так, салон эко кожа. Баасы жазылган эмес экен. Бул Матиз 2 Өзбекстан. Гидравлика бар, кондиционер жок. Кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб. 2008. Электро көтөргүчтөр бар, айнектерин. Баасы канча болду? 250 миң сом. Матиз 2, бул дагы Өзбекстан. Гидравлика бар дейт, калган жагынан жөнөкөй. 2010 200 миң сом. Так, Матиз 2 Өзбекстан. Бул Өзбекстан, Европа эмес, Европа деп жазып койгону туура эмес. 210 миң сом. Так, комплектацияда
кондиционер бар окшойт, асы жазылып турат. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, комплектация жакшы эле, гидравлика да бар болуш керек. Рейлинг спойлер да бар экен айтмакчы. Бул Matiz 2 Өзбекстан 2007 170 миң сом. Кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Бул басы жазылып эмес. Мына ушул Matiz 2 Европа болот. Европа кыймылдаткычын көлөмү Европаларда 0,8 да болот, 1 куб да болот. 4 цилиндрлүү. Өзбекстан без комплектацияларында 1 кубтуу болот. Анан Өзбекстанда негизи коопсуздук жазыгы каралган эмес Matiz'дерде. Бунда Европада бар. Жада келсе, алдыңкы жүргүнчүдө дагы коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, кондиционери бар. Анан Европада дагы кошумча ABS системасы да болот. Анан эми кимге кызык болсо, азыр мынакей телефон номери 990 82 00 38. Баасын жазып коет. Рейси жанында көрүнбөйт да. Бул Matiz 2 Өзбекстан 2010 210 миң дедим, кечиресиздер, 2006 жылы чыгарылган. Так, комплектацияда алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, кондиционери жок, гидравлика бар болуш керек. Matiz 2 Корея 2002 185 миң сом. Assalamu алейкум. Уланта берсек, бул жакта Matiz 2 Өзбекстан. Болду. Гидравлика бар, кондиционери бар. Краскасы раптор окшойт. Бул жагын ошо не болуп тур, баягы жыландын терисиндегидей кылыпчы. 2006 160 миң сом. Комплектация жакшы эле. Так, азыр бул жакта бизди суранып атышат, тартып коюңузчу деп. Ошол жакка өтөлү. Силердин көрсөттүкпү? Бул Корея Matiz 2 2004 245 миң сом. $240 сом. Корея бул. Matiz 2 Өзбекстан 2005 185 миң сом. Кондиционер, гидравлика бар. Роль өзүнүкү эмес, айтмакчы, airbag болбойт, коопсуздук жаза Өзбекстанда. Анан алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, центр замок пульту менен экен. Бул Matiz 2 Корея 210 миң сом. Коробка автомат деп жазылып турат. Бул Matiz 2 Өзбекстан 2009 170 миң сом. Комплектация жөнөкөй. Matiz 1 1998 жылы чыгарылган. Анан азыр эс айтат, ошол коробка Matiz 3түкү коюлган деп атат. Автомат. Корея бул. Электропакет бар, кондиционер бар, гидравлика болот. Дөңгөлөктөрү төртөө тең, кышкы протекторлору жакшы абалда. Азыр маалымат кагазы жок экен. Эсин байланыш номерин дагы озек айтып коеюн. 0557 0101 08.
Так. Уланта берели. Матчиз канча болуп атат? Корея экен, а? 2001. 260 миң сом деп айтып атат. Коробка автоматы. Дөңгөлөктөрдө мындай жакшынакай дискаларда экен. Так. Бул жакта дагы бир спрайт түстөгү Матчиз 2 Корея. Баасы канча болду? 280 миң автомат. 280 миң сом. Эки миң экинчи жылы чыгарылган Матчиз 2 Корея. Баасы канча болду? 220 миң сом. Так, бул Матчиз 3 Европа. Кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү 2005. 320 миң сом. Комплектация. Кондиционер бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Гидравлика бар. Матчиз канча болуп атат баасы? 200 миң, а? 2007. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бул жөнөкөй экен, же гидравлика барбы? Жөнөкөй. О, Матчиз 1 да көрсөтүп коеюн. 1998, бул дагы Корея окшойт. Корея. Баасын жазбаптыр. Матчиз 2 Өзбекстан. 170 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Матчиз 2. Бул дагы Корея. Жок, Өзбекстан. Өзбекстан. 250 миң сом, коробка автомат. Өзбекстандын автоматы жакшы болот өзүнө. Масляный деп коет, көбүрөөк. Ресурс көбүрөөк болот да Кореядан көрө. Матчиз 2 Өзбекстан. 2006, 140 миң сом. Болду. Так. Кондиционер бар. Айнектер жөнөкөй айланмада көтөрүлүп жүрүлөт. Гидравликаны айта албайбыз, жок бардыгын. Капотты ачып текшерип көрүш керек. Бул Матчиз 2 Өзбекстан. 2008. 230 миң сом. Кеми бар экен. Комплектацияда рейлинг спойлері бар. Так, кондиционер жок. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, гидравлика бар, а? Матчиз 2 Корея. 2001 коробка автомат. 230 бу же 20 бу? 30 бу. 230 миң сом экен. Ушул момент менен бул видеобузда жыйынтыктай беребиз. Машина кейжиге жардыма берем деген көрүүчүлөргө байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118.